Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камжыбек Ташиев Кумтур кенине барды. Анда Акылбек Жапаров алтын өндүрүүчү ишкананын жамаатына жаңы дайындалган президенти Алмаз Барктабасовду тааныштырды. Ал эми компаниянын башкармалыгынын төрагасы болуп Болот Идрисов дайындалды. Кумтур Кыргызстандын элине иштеши керек. Биз ишкананын менеджментинен эффективдүү жана сарамжалдуу башкарууну талап кылабыз. Жерде нандын бир күкүмү да жатпашы керек. Кумтур элдин байлыгы жана элге гана пайда алып келиши керек. Ишке карата көзөмөл катуу болот. Эч кандай коррупциялык көрүнүштөр болбосу тийиш. Карьера бир секундага да ишин токтотпошу керек. Иште эч кандай кемчиликтер болбошу керек. Министрлер кабинетине дүйшөмбүгө чейин иш пландарыңызды тапшырыңыз. Ошол эле учурда 17,5 тонна алтын казып алуу боюнча белгиленген планды аткаруу зарыл, деди Акылбек Жапаров жана компаниянын жаңы жетекчилигине жана кызматкерлерине ийгилик жемиштүү иш каалады. Сиздер билесиздер, биз Центра компаниясы менен соглашениябызды аягына чейин чыгарып бүтүрдүк. Биз ушул Кумтур Голд компаниянын жетекчи органдарын шайладык. Совет директоров 3 киши кирди. Председатель совета директоров Болот Идрисов болду. Анан единоличный президент Кумтур Голд компания Барктабасов Алмазды. Муну да 27 жылдан бери сиздер менен чогуу иштегенбиз. Биздин президентибиз Урмат Садыров Кожоевич башында келгенде эле айткан, ушу 100% алгандан кийин биздин балдар өзү иштетет деп. Эми ушу мындан ары кенди дагы ушу кыргыз эли үчүн иштетишибиз керек. Дисциплина болуш керек бизде. Тартип болуш керек. Угуш керек бири-бириңерди. Бири-бириңерди поддержка кылышыңар керек. Ошону менен бирге анан тартипти, исполнительский дисциплинаны унутпаш керек. Карьер бир да секунд, бир да минут токтобош керек. Самый главный ушу жана коррупциядан алыс болуңуздар. Мына зарплатаңардын баарын жакшы эле көтөрдүк. Туурабы? Тамак ашыңар ордуңарда бар. Ден соолугуңарды бекем чыңдап. Анан жакшынакай, татынакай кыргыз эл үчүн таза, ак ниет, Кудайдын астында, элдин астында, президенттин астында ишеничин актагандай болсоңуздар экен деп атайын мына келдик. Мындан ары контроль аябай катуу болот. Бирок биз ишенебиз. Ушунча жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин азыр 2 эсе 10 эсе көп кыргыз элине, кыргыз өкмөтүнө иштеп бересиздер.